Арыбаңыздар, ардактуу агайын туугандар. Адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз. Номер 29 сабак агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен жаш курагына ылайык өзүн өзү тарбиялоо деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Өзүн өзү тарбиялоодо тарбиялануучу өзүнүн жаш курагын эске алып, ошого ылайык метод, жолдор менен тарбиялоо туура болот. Себеби ар бир жаштын өзүнүн физикалык, психологиялык жана башка өзгөчөлүктөрү болот. Ар бир жаштын кызыгуусу, мотив ишмердүүлүгү да ар башка болот. Өзүн өзү тарбиялоодо мына ушул жогоруда биз айткан өзгөчөлүктөрдү үйрөнүп, эске алып иштөө зарыл. Антпесе натыйжа болушу өтө кыйын, чоң ката кылуу мүмкүн. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, педагогикалык жана психологиялык байкоолор жаш курак этаптарын сунуштайт. Жаңы төрөлгөн бала 1 жашка чейин, эрте балалык курак 1 жаштан 3 жашка чейин, балалык мезгил мектепке чейинки курактагы деп да айтылып жүрөт 3-7 жаш. Кенже мектеп жаш курагы бул мезгил 2 этапка бөлүнүп жүрөт. Балалык деп дагы аталат, ошондой эле кенже мектеп жаш курагы деп. Буга 8-12 жаштагы балдар кирет экен. Өспүрүм курагы 12-16 жаш, жигиттик курагы 16-21 жаш, биринчи толуу мезгили 21 жаштан 35 жашка чейин, экинчи толуу мезгили 36 жаштан 60 жашка чейин. Ал эми улгаюу курагы 56-74 жаш, аксакалдык курак 75 жаштан 90 жашка чейин. Ал эми узак жашоочулар 90дон өйдө жаштагылар кирет экен. Демек, урматтуу угармандар, сиздер мындан кийинки сабактарыбызда мына ушул жаш курагына ылайык өзүн өзү тарбиялоо, кайсыл жаш курактагы адамдар өзүн кандай алып жүрүш керек, ушул тууралуу эң жакшы маалыматтарды кененирээк ала аласыздар. Адамдардын жаш курагын мындай бөлүштүрүү дүйнөлүк физиолог, психолог, педагог, гигиенисттердин илимий конференциясында кабыл алынган. Адамдын жаш курагынын мындай бөлүштүрүлүшүн педагогдор, ата-энелер, жалпы эле ар бир адам билүүсү керек. Өзүн өзү тарбиялоо бул балдардын өзүн өзү тарбиялоосунун элементтери. Балдардын мектепке чейинки курагында деле бир аз байкалат. Алар түрдүү оюнчуктар менен ойноп, оюн процессинде ролдорду аткарып, айдоочу, учкуч, жомокту окуп жатып, ошол жомоктогу башкы каармандардын ордунда болгусу келет. Ошолорду туурашат, алсыздарды аяп, аларга жардам бергиси келет. Жаныбарларга мамилеси да ошондой. Булар баары жакшы башталыш болот, аны колдоо зарыл. Азыркы интернеттеги катаал видео, оюндар, фильмдер терс таасирин тийгизет. Мүмкүн болсо буларды алып сактоо керек. Себеби мындай фильм, оюндар ташбоорлукту, мыкаачылыкты калыптандыруусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылышта сиздер жаш курагына ылайык өзүн өзү тарбиялоо боюнча жалпы түшүнүк алдыңыздар. Кайсыл жаштагылар кайсыл мезгилге, кайсыл куракка кирери тууралуу түшүнүк алдыңыздар. Биздин кийинки чыгарылыштарда мына ушул 12-16 жаштагылар, 21-35 жаштагылар, 36-60 жашка чейинки дегеле жаш курагына ылайык өзүн өзү кантип тарбиялаш керек, ошол тууралуу кененирээк маалымат аласыздар. Биз менен чогуу болуңуздар, каналга катталып койсоңуздар, өзүңүздөргө эле видео маалыматтар барып турат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.